азыркы күндө ушул коронавирустун күчөп атканында элдин арасында мындай бир эки ача ойлор пайда болуп атат да. Мен муну менен дагы силер менен бөлүшкүм келип атат. Урматтуу кыргызстандыктар, бул COVID-19 өзүнчө коронавирус, жана эки жагынан алган, бир жагынан алган пневмония бул өзүнчө бир оору. Кээ бирлер айтат, менде ковид жок, менде жанагындай жугуштуу оору жок, Кудай сактасын, менде только пневмония бар деп. Бул өзүбүз алдыга барабар болуп атат. Себеп дегенде бул ошо Кытайдан биринчи күндөн чыккан күндөн баштап эле мунун баары далилденген. Жана өпкөдөгү пневмония бул бирден бир эле мунун причинасы, бир эле мунун себеби бул COVID-19. Биз өзүбүздү алдай башыбыз керек. Бул COVID-19 бул жугуштуу оору ушул бактерия менен кошо тандем болуп барып өпкөгө пневмонияны жаратып атат. Бул жагынан биз эч кандай мындай бир башка бир жаңылыштуу сөздөрдү айтпашыбыз керек. Бул коронавирус COVID-19 өтө мындай бир метайым куу амалкой вирустардын бири экен. Ал өзү гана жалгыз жүрбөстөн жанагындай тандемди жакшы көргөн, өзү менен кошо бактерияларды ала жүргөн вирустардын бири экен да. Мурунга тамакка киргенден кийин бизде уктап жаткан бактерияларды ойготуп, өзү менен кошо алып кирип, өпкөгө барып, анан өпкөдө жанагындай пневмония деген ооруну жаратып атат. Биз кээ келген бейтаптарды биз убакыт менен кичине уттурупай атабыз да. Келгендер 3-4 күн эле ооруганы 3-4 күн, 7 күндөн 3-4 күнгө чейин ушул аралыкта эки жагы тең пневмония болуп кетип атат. Баштаганда ушул температура болушат, тамагы ооруйт, жөтөлөт. Анан температура болгондо бул вирус температура менен баягы мурдагыдай мурунку вирустарды жок кылып коебуз, иммунитет түшүп кетет да. Биз мындай бир күчтүү жанагындай бактерияга каршы дарыларды бербей, же болбосо жанагынтип 3 күн рентгенибиз чыксын, томографиябыз чыксын деп 3-4 күн жүрүп калып атабыз дагы, убакытты уттурупай атабыз. Ошо бизге келгендердин 100% тең бул пневмония менен ооругандар эки өпкөсүнөн. Мен атайын ушул дүйнөлүк литератураларды окуп чыктым. Илимпоз катары, дарыгер катары өзүбүздүн дагы практикадан алдык. Мындай жыйынтыкка келдим да, ошол келген күндөн баштап, ооруган күндөн баштап эле бейтаптар, биринчи күндөн баштап температура болду, жөтөлдү, тамагы ооруду. Ошол күндөн баштап жанагы бактерияга каршы антибиотиктерди ала башташыбыз керек экен. Себеп дегенде биз убакытты уттуруп кечигип калып атабыз. Биз жанагы уктап жаткан чала жан бактерияны ойготпошубуз керек, аларды вируска кошуп, тандемге кошпошубуз керек да, бөлүп ошол жерден жок кылышыбыз керек. Буга бизге жанагы антибиотиктер жардам берет. Мен айтып кетким келет, эч кандай уялбай эле, эч кандай коркпой эле, ошо биринчи күндөн баштап эле ооруганда эле антибиотикти иче баштагыла, антибиотикти сая баштагыла. Андан эч коркпогула. Анын эч зыяны жок. Бул антибиотик бараттагы жанагы тамактагы пневмокок, стафилококк деген бар, стрептококк деген коварный бактериялар бар. Ошолорду барып жок кылып өлтүрөт. Ошондо гана биз убакытты ута алабыз. Урматтуу бейтаптар, мен ушул эмне менен силер менен бөлүшкүм келди. Анан каалагандар колдонсоңор болот. Рахмат.